Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 8 май 2023 жыл мен Бишкек шаарынын башчылары Нова Павловка Алтын Орда конушуна сіздерге бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер чоң Фрунзе трассасы жана Алтын Ордонун кире бериш негизги көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден түз эле барасыздар туғандар. Барып Баян көчөсүнө барсаңыздар, сатылуучу үй Баян көчөсүнө жайгашкан. Ал жака чейин 199 маршрутка барат жана бул чоң жолдон шаардын буруч-буручуна көптөгөн эле маршруткалар менен барсаңыздар болот. Аны эмесе мен сатуучуга карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып, жана күн сайын Бишкек шаарына Чүй областына сатылуучу үйлөр, квартиралар көргүңүздөр келсе, подписаться басып үчүн басып кетиңиздер. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чаршыда сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мынакей үйүздүн көчө тараптан көрүнүшү туугандар. Бул үйүздүн жакшы жерин аянты туугандар 8 соток, 2 участок, фактически 9 сотоктай бар. Так, эң эле түштүк чек арасы бул забордон башталат, забор бүткөн жерден. Түндүк чек арасы бул забор үчүн куюлган фундамент бүткөн жерге чейин. Мынакей бул жака чейин 8 соток болгон жер участок, фактически 9 соток. Көчөлөр орто кеңдикте, мынакей шагыл мондай төшөлгөн, электр энергиясы бар, суу бар жана короосуна чейин киргизилген уже. Так, андан ары документтер боюнча кызыл китеби бар экен. Тегеренте мынакей бул жагда забор үчүн куюлган фундамент, тегиз түз болгон мынакей жер жана бул жакта узун туурасы так 11-9 болгон мансард түйүндөгү үй туугандар, толук түрдө кирпич, сейсмопояс колонналары куюлган жана ошондой эле үйдүн бурч-бурчтарына подушкалар, фундаменттин түбүнө подушкалар да куюлуптур. Мынакей туугандар, сейсмопояс колонналар куюлган, өзүм үчүн негизинен сапаттуу кылып салынган үй дейт. Бирок кээ бир себептерден улам азыркы учурда сатып аткан учуру туугандар. Мынакей короосун көргөзөйүн. Эң эле түштүк чек арасы бул жерден. Батыш чек арасы Алкоштан заборуна чейин. Ушундай туугандар. Эми кирип ички тарабын сиздерге көргөзөйүн үйдүн азыр. Негизи кирүүчү эшиги мынакей бул жаган орнотулуптур үйдүн чыгыш тарабынан. Так. Мынакей. Кире бериш. Так, ушул жака чейин бүтүрүлгөн туугандар. Үйүбүз. Экинчи чыгып кеткен тепкичтер мынакей бул жактан расчет алынган окшойт койгонго. Бул жакта бир бөлмө, мынакей чыгыш тараптан терезеге расчет алынган, жай калтырылган. Бул жакта дагы бир бөлмө мынакей. Батыш тараптан катарган 2 терезеге, бул жагы зал болуп калат экен. Батыштан катарган 2 терезеге жай калтырылган. Ошол эле жерден оң тарапка карай бурулсак, мынакей бул эң эле акыркы бөлмөсү. Биринчи этаждын. Биринчи этаждын эң акыркы бөлмөсү. Жана кире эле бул тараптан душ ажатканага расчет алынган жер окшойт могу жер туугандар. Мынакей мондай форточка калтырылыптыр. Так. Мансард түбүндөгү узун туурасы 11-9 болгон үйүбүз. Эми сырткы тарабын көргөзөйүн. Үйүздүн чыгыш тараптан көрүнүшү. Алды тарабында мондай тегиз дагы бош жер, хозбастройка саласыздарбы? Так, кирпичтен салынган үй туугандар. Так, дагы эмне маалымат? Мектеп жөнүндө айтып атырмын, мектепке Фрунзе көчөсүнүн жээгинде жакын жерде мечит, садиктер бар. Жана 199 маршрутканын конечный могу жерде жайгашкан туугандар жанында эле. Так, дагы эмне маалымат? Бул эң эле түндүк чек арасы. Бул жерде болуп калат. Документтер боюнча кызыл китеп бар туугандар. Так, бул үйдүн баасы $48,000. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номерин мен экранга эсителдеп калтырам. Сону кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот.
Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.